Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен жакшы иштер бар, официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору. Азыркы убакта сиздер билгендей эле биз ушул долбоордун негизинде Россия Федерациясында чоң заводдор менен, фабрикалар менен, цехтер менен, компаниялар менен, складдар менен келишимдерди түзүп, ошонун негизинде биз болсо кыргыз мекендештерди жумуштарга орноштуруп келебиз. 2 жылдын жүзү болуп калды, Кудай буюрса. Биздин атыстан кийин адамдардын көбү өзүнүн орлорун таап, иштешип, баш таап жатышат. Сиздер билгендей эле азыр 4-чү жолу учуп келдим мен. Алып кетип атам биз мекендештерди. Анан сиздер мен чыгарган видеолордун көбүндө ар кандай эме жазышат, комментарийлердичи. Мисалы, ошо Россияга азыркы убакта барбай эле Европага кетсек болобу, Европага барган жакшы депчи. Анан мен айтат элем, азыркы убакта согуштун убагында Европага барыш дагы жакшы, акча көп табыш да жакшы, бирок биздин карапайым эл, жөнөкөй эл Европага барышка өтө татаал жана оор болуп калат да. Себеби дегенде Европага барыш үчүн ар бир жаран, кыргыздын жараны кеминде болбогондо 150 миң акчасы болуш керек. Биринчиден, экинчиден виза ачыш керек да. Виза военчылардын баарын ачыш керек, Шенген визаны ачыш керек. Аны ачыш үчүн 1 айдан 3 айга чейин күтүш керек. Ал дагы болсо болот, болбосо жок. Ошол себептен азыркы убакта жөнөкөй карапайым элге Россияга келип, Россиянын ишеничтүү, стабилдүү компанияларында иштеп калып, акча чогултуп, анан ошонун негизинде кайрадан ошо Европага көчтөй документтерин баарын даярдап, анан кетсе болот. Эми буга билесиздер, убакыт керек. Мисалы жарым жыл керек, 1 жылга чейин убакыт керек. Ошо акчанын баарын чогултуп, тактап, анан ошо Европага аябай кеткизи келген болгон болсо, план койгон болсо, ниет койгон болсо, анда ошол ниети менен чуркап дайындаса болот. Ошол урматтуу айымдар жана мырзалар, ушул Европага кетүү боюнча, Европа менен Москва, Россиянын азыркы убактагы айырмасы боюнча айтпайын дедим. Жөнөкөй карапайым элге тура калып эле Европага кетип калыш биринчиден татаал, оор, себеби деген болбой калганда ошо 100 миңден үйдө акчасы болуш керек. Анан дагы виза ачканда дагы болобу, болбой калабы, ал экинчи вопрос болуп калат. Ошол себептен азыркы убакта көнүп калган Россияга эле келип, колдон келишинче таза алдабаган компанияларга жолугуп, ошол барган жумуштун шарттарын үйрөнүп билип, условияларын угуп, анан бар ишти акча чогултуп, үй бүлөсүн багып келгенге азыркы убакта бизге Россиядан башка мамлекеттер жок. Казакстанга эле көп барыш илгери кыргыздар. Азыр болсо Казакстанга дагы барыш кыйын да, анан жумуштун мааниси дагы жакшы болбой калды. Бирок Казакстанга дагы барып иштегендер бар. Урматтуу айымдар жана мырзалар, жакшы иштер бар, долбоор ар дайым ушундай анализдерди кылып турабыз, байкап турабыз. Биз дагы колдон келишинче ар бир биздин мекендеш жакшы жумушка орношуп, айлыктардын убагын саатында алып, учуп келгени, учуп кеткени, колдон кезде компания төлөп берип, тамак аштарын, жатаканасынын баарын собственный кылып, условиясы бар, шарттары баардыгы жакшы болгонду каалайбыз. Бирок өзүңүздөр билгендей эле биз көз карандыбыз. Анан биз айтып деп, колдон келишинче жакшы жумуштар издеп тапканга аракет кылабыз. Анча-мынча минустар болсо, кыргыз мекендер ошону заранее билиш керек да. Азыркы убакта сиздер билгендей эле жеңил желпи, оңой жумуш жок. Койт Европага барасызбы, Англияга барасызбы, Россияга келесизби, жеңил жумуш жок. Ар бир жумуштун өзүнүн оорчулугу бар. Аны биз сезе билишибиз керек, тута билишибиз керек. Ошон үчүн кимде ким Россияга иштейм деген болсо, жөн эле жеңил желпи жумуш, оңой жумуш, акчасы көп жумуш, бүт баардыгы даяр жумуш деп өзүн тарбиялап ошондой ниет менен келген болсо анда кыйын болуп калат. Ошон үчүн мындай иштейм деген ниет коюп, жумуштун оорчулугун байкап, билип анан келиш керек да. Себеби деген оңой олтон жумуш жок да. Ошон үчүн баары аракетибизди кылайлы. Колдон келишинче маалыматтарды берип турам. Сиздер менен мен Ислам Калдаев болдум. Жакшы иштер бар долбоорду ар дайым сиздер менен сак саламатта болуңуздар.